Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы сиздер менен мен Акжол Исламова спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Кыргызстандын 2 клубу 11 августта АФКнын Чакырык лигасынын квалификациялык баскычында күч сынашат. Кыргызстандын кубогунун ээси Дордой өз талаасында Сириянын Хомс Альфида клубун кабыл алат. Бул турнирде татыктуу оюн көрсөтүү үчүн бишкектик клуб жайкы трансфердик терезеде бир топ күчтөндү. Алардын катарында чехиялык Якуб Хруштенец, туркиялык Göktürk Demiroğlu, украиналыктардан Андрей Карватский, Олег Марчук, Максим Пухтеев, колумбиялык Давид Поланка, Судан курамасынын оюнчусу Ясин Хамедтер бар. Ошондой эле клубдун тарбиялануучулары Гүлжигит Бөрүбаев, Мирлан Бекбердинов, Илья Бондаренколар да клубдун карамагында. Жаңы сапаттуу оюнчулар менен толукталган Дордой клубу эми Сириянын командасы менен беттешти 11 август күнү Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өткөзөт. Ал эми Кыргызстандын 2025-жылкы вице-чемпиону Мурас Юнайтед ошол эле күнү Бангладештин Дака шаарында жергиликтүү Фортис клубуна каршы ойнойт. Бул беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 15:00 башталат. Эки команда тең жеңиш үчүн эмес, Кыргызстандын намысын эл аралык аренада татыктуу коргоо үчүн талаага чыгышат. Мурас Юнайтед менен Дордой командаларына ийгилик каалайбыз. Эми трансферлер тууралуу сөз кылалы. Бүгүнкү чыгарылышта Азия жана Токтогул командаларындагы өзгөрүүлөр боюнча айтып беребиз. Токтогул командасы жайкы трансфердик терезеде бир топ жаңы оюнчуларды курамына кошту. Командага алгач грузиялык жарым коргоочу Папуна Пониява кошулду. Ал буга чейин Тбилисинин Спайри клубунда ойноп, жаңы командасында 7 номер менен оюн көрсөтөт. Дагы бир грузиялык футболчу Ливан Элошвили дагы Токтогулдун курамына кошулду. Карьерасынын негизги бөлүгүн Австрияда өткөргөн Элошвили жаңы клубунда 10 номер менен ойнойт. Клуб коргонуу тилкесин бекемдөө үчүн украиналык коргоочу Андрей Маркович менен келишим түздү. 31 жаштагы Маркович өзүнүн тажрыйбасы менен коргоону бекемдейт деп күтүлүүдө. Ошондой эле австралиялык коргоочу Александр Бакер дагы команданын жаңы оюнчусу болду. Ал эми 25 жаштагы Бакер сезондун биринчи айланпасында Нефчи клубунда ойноп, эми Токтогулда 13 номер менен чыгат. Жергиликтүү футболчулардан борборду коргоочу болуп Даниэль Разулов кыргыз алтындан Токтогулга өттү. Ал Кыргызстандын Ю-23 олимпиадалык курама командасында да оюн көрсөтүп келген. Команданын дагы бир жаңы оюнчусу 28 жаштагы универсалдуу жарым коргоочу Руслан Адылов. Ал чабуулда да, коргонууда да ишенимдүү оюн көрсөткөн футболчу катары белгилүү. Ошондой эле 21 жаштагы жаш талант Элизар Халилов дагы Токтогулдун курамына кошулду. Ал Кыргызстандын Ю-23 курама командасынын оюнчусу болуп, биринчи айланпада өзгөн клубунун намысын коргогон. Трансферлеринин акыркыларынын бири болуп, жаш чабуулчу Айдар Шарипов да Токтогулдун катарына кошулду. Ал буга чейин Бишкек Сити клубунда ойногон. Бул трансферлерден кийин Токтогул жогорку лиганын экинчи айланпасында күчтүү атаандаш болууну көздөп жатат. Сиз кандай ойлойсуз? Кайсы оюнчу мыкты оюн көрсөтө алат? Комментарийге жаза кетиңиз. Таластын Азия клубу жайкы трансфердик терезеде курамын бир топ жаңылады. Командага чет өлкөдөн дагы Кыргызстандан дагы бир топ жаңы оюнчулар келди. Чабуулга Косоводон келген Хасан Хусейни менен англиялык чабуулчу Эзекиэл Танимова кошулду. Алар эми командага көбүрөөк гол алып келүүгө аракет кылышат. Жарым коргоону грузиялык Михаил Башелашвили, кыргызстандык Нуртилек Сулайманов жана тажрыйбалуу футболчу Фархат Мусабеков толуктады. Алар команданын оюнун күчөтөт деген үмүт чоң. Ал эми дарбазаны Украинанын жана Молдованын жарандыгына Андрей Кожухар коргойт. Ал буга чейин Украинанын Верес клубунда ойногон. Жалпысынан Азия клубу бул жайкы трансфердик терезеде 6 оюнчу менен келишим түздү. Эми алар кандай оюн көрсөтөт, алдыда эми чогуу күбө болобуз. Кыргызстандык боксчу Нурбек Валижанов 3-чү чемпиондук-курун жеңип алды. Август айынын башында Таиландтын борбору Бангкок шаарында TL Boxing Promotions уюмунун профессионалдык бокс кечеси өттү. Анда кыргызстандык мушкер Нурбек Валижанов биринчи оор салмакта WBA Азия чемпиондук куруу үчүн рингке чыгып, таиланддык боксчу менен таймашты. 10 раундка созулган кармаштын жыйынтыгында кыргызстандык боксчу жеңишке жетип, чемпиондук курун тагынды. Бул Нурбек Валижановдун бул жылдагы 3-чү чемпиондук титулу болду. Ал буга чейин январь айында ABF, ал эми май айында BBC Азия чемпиондук курларын жеңип алган. Ошентип Нурбек Валижанов кыска убакыттын ичинде 3 эл аралык чемпиондук курдун ээси болду. Ага дагы ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер менен мен Акжол Исламова, кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.